Assalamu alaikum, кадырлуу кыргыз элим. Биз Кемин районунун тургундары, жаштары, мынакей аралда улуу апалар да бар. Биз биздин агабыз Каныбек Капашевичке кайрылып калды дедик. Себеби ал кечээнкү интернеттеги интервьюсунда айтып атат, соц тармакка таркан интервьюсунда көлдүктөргө кайрылып, Садыр Жапаров болгон уулуңарды алып кеткиле депчи. Биз айтаар элек, урматтуу Каныбек Капашевич, сиз антип көлдүк, чүйлүк ар жак бер жак деп бөлбөңүз. Себеби бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевич бул бир гана көлдүн эмес, кыргыз элинин уулу болуп, ошол кыргыз элинин жүгүн аркалайын деп турат. А сиз болсо антип бөлөсүз. Ошол кеминдиктер мынакей сиздин жериңиз болгон Кемин районунун, керек болсо чоң кеминдиктер да бар ушул жерде. Ошол эле Кайыңды тегирментиден бар, керек болсо ушул жерде. Шабдандан бар. Ошол сизге кайрылып айтабыз, урматтуу Каныбек Капашевич, антип кыргыз элин райондон регионго бөлбөңүз. Ошол уул биздин уул. Ошол биздин келечекти түптөп мойнун жоопкерчилигине мойнуна алып аракет кылып аткан уулга сиз асылбаңыз антип. Биз наоборот сиздин тизгинди тартып, ошол өзүңүздүн жериңизге келип, өз оокатыңызды кылышыңызды талап кылабыз Кеминдин эли. Мына кишилерден ар бирден сурап көрүңүздөр. Айтыңыздар, кимдин ою бар болсо айткыла. Салам алейкум кыргыз элим. Мен Каныбек Капашевичке кайрылып элем. Каныбек байке, ары бери ойногоңор токтотсоңор болот. Бияқта деген кыргыз эли эмес, Кемин эли бүт эле кыргызстандыктардын баары Садыр Жапаровду колдоп турат. Биз баягы революциядан кийин 5-6 күн силер баягы оюнуңар менен 3 жолу Садыр Жапаровду премьер-министр кылмайынча биз до конца ошол жакта турдук. Биз Каныбек Капашевич сиз үчүн турган жокпуз аякта. Биз Садыр Жапаров үчүн турдук. И до конца туруп беребиз, Кудайым буйрса, иншалла. Садыр Жапаров, биз Кемин силер мененбиз. Тапканча Каныбек байкени укпай эле койгула. Каныбек байке, өзүң барып үйүңө барып эле оокатыңды кыл. Болду ошо. Мен ушу Каныбек Иманалиевге айтат элем, силер мындай бөлбөгүлөр, көлдүк анан чүйлүк деп. Могу Кеминден чыгып калсаңар, мен силерди тааныбайт экен, билбейт экен. Мен политика менен ишим жок болчу, бирок могу эмеден ютубтан көрүп, эмеңерди уктум. Ушу чоң кеминдик болуп, ушу Кеминге силер эмне кылдыңар? 30 жыл ушу бийликте отурасыңар. Силер өзүңөр эчтеке жасаган жоксуңар, элдин баарын сазга тартып кеттиңер. Биз Садыр Жапаров үчүн митингге чыктык. Биз ошол эркинин сөзүн угуп, элим, жерим деген үчүн биз ошол кишини колдойбуз. Могу шайлоодо 90% Садыр Жапаровду шайлайт элдер. Анан айтар элем, биз ушул кишиге деген биз дуа кылабыз, намаз окуган сайын. Жума намазда дуа кылабыз. Ушул кишинин өмүрү узун болсун, ушул аман эсен болсун деп, ушунун душмандары жок болсун деп биз дуа кылабыз. Ошон үчүн силер ушундай эмелерди сүйлөбөй, ар кандай эмелерди, жаман иштерди жасабагыла. Эртең күнгөрдү ойлогула, эртең эмне болобуз депчи. Элдин баары бүт силерге каршы. Биз Садыр Жапаровду түшүнөрбүз. Чогуйзан ошол киши менен.